4. bölüm. Kojoyunдар, силер да асманда kojoyunуңар бар экенин билип, кулуңарга туура жана адилет мамиле кылгыла. Өжөрлүк менен сыйын Бул убакта сергек болуп, Кудайга ыраазычылык келтиргиле. Кудай өз сөзүн, Машаяк жөнүндөгү сырын айтууга жол ачсын деп, биз үчүн да сыйынып тургула. Мен ушул үчүн туткундамын. Бул кабарды кандай түшүндүрүш керек болсо, ошондой түшүндүрө алсын деп, мен үчүн да сыйынгыла. Убакытты утуп, ишенбегендер арасында акылмандуулук менен жашагыла. Дайыма жылуу мамиле кылып, жагымдуу сүйлөгүлө. Ошондо ар бир адамга кандай жооп узатышты билесиңер. Сүйүктүү боордош, эге бизге, биз менен бирге кызмат өтөгөн ишенимдүү кул Тихик силерге мен тууралуу баарын айтып берет. Аны атайы биздин абалыбыз жөнүндө билдирип, кайрат дем берсин үчүн силерге жиберип жатамын. Аны менен кошо, силер тараптык ишенимдүү жана сүйүктүү боордош Онисимди да жиберемин. Алар бул жерде болуп жаткандардын баарын силерге айтып берет. Силерге абактагы жолдошум Аристарх жана Барнаптын тууганы Марк да саламын айтат. Силер Марк тууралуу буйрук алгансыңар. Эгер келип калса, аны жакшы тосуп алгыла. Ошондой эле Жус дешкен Ыйса да силерге салам айтат. Булар Кудай падышалыгы үчүн эмгек кылган кызматташтарымдын арасындагы бирден бир еврейлер. Ушул адамдар мага арка бел болуп жүрүшөт. Машаяк Ыйсанын кулу, силерден келген Эпафрас да салам айтат. Силер рухий зирек болуп, Кудайдын бардык каалоосун так билишиңер үчүн ал дайыма сыйынат. Мен анын силер үчүн жана Лаодикия менен Жераполдогулар үчүн катуу убайым менен кызмат кылып жатканына күбөмүн. Силерге сүйүктүү дарыгер Лука жана Димас салам жолдошот. Лаодикиядагы боордошторго, Нимфага жана анын үйүндө чогулуп жаткан жыйынга салам айткыла. Бул кат силерде окулган соң, Лаодикиядагы жыйында да окулгандай болсун. А Лаодикиядан келген катты силер окугула. Анан Архипке эгебизден алган кызматты сөзсүз аткар деген сөзүмдү жеткиргиле. Өз колум менен жазып жатам. Павылдан дубай салам. Менин туткунда экеним эсиңерден чыкпасын. Кудай баарыңа ырайым кылсын.